Саламатсыңар балдар. Бүгүн силер менен кайрадан амандашып жатканыма абдан кубанычтамын. Дайыма силерге маңдайыңар жарык болуп, жаныңарда дайыма досторуңар болсун демекчибиз. Ушундай жакшы ыр менен бүгүнкү темабызды баштайлы. Бүгүнкү темабыз бүткүл дүйнөлүк байланыш, интернет жөнүндө түшүнүк болмокчу. Бүгүнкү сабактын максаты бүткүл дүйнөнүн интернет жөнүндө кеңири маалымат аласыңар. Интернет булактарын пайдаланып иштегенди интернет силерге кандай терс жактарын алып келерин дагы үйрөнөбүз. Интернет деген эмне? Интернет бүткүл дүйнөлүк телекоммуникация тармагы. Интернет бул өз ара желе аркылуу байланышкан компьютерлер топтому. World Wide Web бул бүткүл дүйнөлүк желе. Веб баракчалары гипертекстүү документтер деп аталат. Интернет тармагынын кызмат көрсөтүүлөрү кандай? Телеконференция. Мына биз балдар азыр ушул телеконференция аркылуу баарлашып өтүлгөн темаларыбызды ушул телеконференциянын жардамы менен байланышып жатабыз. Андан кийин издөө системасы. Издөө системасында биз өзүбүзгө керектүү, өзүбүз издеп аткан көп документ болобу, маалымат болобу, эмне гана издебесек издөө системаларынан табат экенбиз. Ошондой эле файлдык архивдер. Биз өзүбүз жасаган документтерди, өзүбүз жасаган видеолорду ушундай файлдык архивде интернеттин өзүндө сактасак да болот экен. Электрондук дарек. Электрондук дарек аркылуу кат алмашып турсак болот. Интернет байланыш. Мына интернет байланыш менен окуучулар биз баарыбыз көптөгөн маалыматтарды, көптөгөн жаңылыктарды ушул байланыштар менен кабыл алат экенбиз. Ошондой эле форум, гиперструктурасы деген эме? Көбүнчө гипершилтемеде берилген ачкыч сөздөр веб баракчасында түстүү же асты сызылып көрсөтүлөт. URL дареги деген эмне? Бул веб баракчанын дареги, документке кирип укмасын жана документ жайгашкан интернет сервердин атын камтыйт. Веб баракча деп эмнени айтабыз? Бир тема менен байланышкан, бирдей дизайнга ээ болгон жана бир серверде жайгашкан веб баракчалар веб-сайт деп аталат. Веб баракчаларды атайын программанын жардамы менен аркылуу көрүүгө болот. Бул программа браузер деп аталат. Протокол мүмкүндүк алуу. Бул болсо ушул сайттын аты болуп эсептелинет. Бул файлдын аталышы. Браузер деген эмне? Бул колдонуучуга желеди навигациялоого жардам берген атайын программа болуп саналат. Издөө машиналары абдан көп. Мына Яндекс сайты. Бул жерден биз каалаган маалыматтарды, каалаган өзүбүзгө керектүү жаңылыктарды алсак болот экен. Mail.ru. Бул Mail.ru'дан почта аркылуу да жазсак болот. Ошондой эле интернеттен өзүбүз каалаган жаңылыктарды, нерселерди көрсөк болот. Үйрөнөт экенбиз. Мына балдар эми ушул интернетке кирип иштеп, кандай өзүбүзгө кайра терс жактарды алып атканыбызды айтып берейин. Дүйнө жүзүндөгү кээ бир психологдордун билдирүүлөрүнө караганда, интернетти туруктуу жана көп колдонгон адамдарда интернетке болгон көз карандылык пайда болушу мүмкүн. Бул көз карандылыктын алгачкы белгилери интернетте убакыт көзөмөлдөй албоо менен башталат. Психологдордун айтымында, интернетке көп кызыгуунун натыйжасында адам чыныгы жашоодон алыстап, виртуалдык жашоого кирип кетиши мүмкүн дейт. Кана балдар эми бүгүнкү темабызды жыйынтыктап, мен силерге суроолорду берейин, ошолорго үйгө тапшырма болсун. Дүйнөлүк компьютерлик тармактын аты кандай? Кайсы интернет кызматтарын билесиңер? Веб баракча деген эмне? Веб баракчанын аталышы боюнча кандай бөлүнөт? Браузер деген эмне деген ушул суроолорго жооп берсеңер. Кана балдар эми биз өзүбүз ушул интернеттен эми Google сайтына биринчи кантип иштейбиз? Google'га кантип сакталабыз? Ошол боюнча көрсөтүп берейин.